Бишкекте салынып жаткан көп кубаттуу үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жерине 3 бригада тартылганын маалымдады. Өрт Лев Толстой менен Крылов көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйдүн чатырынан чыккан. Азырынча себеби белгисиз. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Ноокатта сел 5 адамдын өмүрүн алды. Алдын ала маалыматтар боюнча алардын бири жашы 7 элек бала. Маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун башчысынын орун басары тастыктады. Байзак Оторбековдун айтымында жергиликтүү тургундар суу жээгиндеги тапчанда адамдар эс алып отурушканын билдиришкен. Сел катуу келген учурда анда 6 адам болгон. Азыркы убакта алардын 5өөнүн сөөгү табылып, аты жөнү такталууда. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Тышкы иштер министрлиги Пакистандагы элчиликке 4 унаа бөлүнсө, анын 2-өсүн элчи өзү жана жубайы үчүн пайдаланган. Пакистандагы элчиликтин эмгек жамааты Тышкы иштер министрлигинин жетекчилигине ага ишенип тапшырылган чет өлкөдөгү мекемесинде өзүнүн хандык уюштуруп, өз каалаганын жасап жүргөн экс элчи Улан Тотуяевдин ичмердүүлүгүнө жараша кечиктирилгис чараларды көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Тактап айтканда, ал жетекчилиги алдындагы кызматкерлердин укуктарын одоно бузуп, ыйгарым укуктарынан тыш көрсөтмөлөрдү берип, аларга этикага туура келбеген мамиле жасап, күнүмдүк көйгөйлөрүн чечпей жашоого ылайыксыз шарттарды түзүп берип жаткан. Жатакана тибиндеги тар батирлерде жашоого мажбурлап келген. Ошол эле учурда ал өзү үй бүлөсү менен коопсуздук чаралары күчөтүлгөн, бардык шарттары түзүлгөн, кароолчулар тарабынан кайтарылган өзүнчө резиденцияда падышалык шарттарда жашап келген. Мындан тышкары элчиликке 4 унаа бөлүнгөн болсо, алардын 2-өсүн уятсыздык менен ал өзү жана жубайы үчүн пайдаланып келсе, ал эми калган кызматкерлер кезектешип калган кызматтык унааларды пайдаланууга аргасыз болгон. Тышкы иштер министрлигинин коллегиясында бул маселе каралып, Улан Тотуяевдин ээлеген кызматынан бошотуу боюнча президентке сунуш киргизүү чечими кабыл алынган. Жогоруда айтылгандардын баарына Улан Тотуяев интервью берип жатканда этикага сыйбаган маалыматтарды айтып салгандыгын, анын иш-аракеттерине тиешелүү компоненттүү органдардагы тартылуусу мүмкүн экендигин кошумчалоо керек. Анткени ал купуя маалыматтарды ачыкка чыгарбоого макул болуп кол койгон. Жыйынтыгында Тышкы иштер министрлиги дипломатиялык кызматты жарандарыбыздын ишенимине шек келтирген, шалакы жана абийирсиз кызматкерлердин тазалоо боюнча ишти ыраттуу түрдө уланта берерин белгилейт. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Ысык сасык камактагы журналисттер тергөө абагындагы шартка нааразы болууда. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы жаткан Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы журналисттери абактагы шарттарга нааразычылыгын билдиришти. Бул тууралуу алар бүгүн 28 июнда Ленин райондук сотунда болгон соттук жараяндан соң айтышты. Темиров Лайф медиасынын жетекчиси Махабат Тажибек кызы сот отурумдары улам жылдырылып, создугуп жатканын айтты. Эч кандай күнөөбүз такталган жок, ошондуктан создуктуруп жатат, дагы создугат. Анткени күнөөбүздү далилдей албай жатышат. Биз эч кандай мыйзам бузган эмеспиз, бул жөн эле спектакль, сөз эркиндигине кысым. Ал эми тергөө абагы аябай ысык, шарт жок, жашоого мүмкүнчүлүк жок. Ысык сасык, деди ал. Белгилей кетсек, бүгүн Ленин райондук сотунда Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 журналистинин иши боюнча соттук отурум уланды. Сотто 11 журналисттин иши боюнча күбөлөр суралды. Кийинки жараян 5 июль күнү саат 9:30 белгиленди. Маалымат Булак, Супер KG. Сот иштери боюнча Махабат айта бербейсиң. Кандай күнөөбүз такталган жок, ошондуктан чоюп атат деп ойлоймун. Дауыл бара чоюшат, анткени күнөөбүз тактай албай атышат. Биз эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, баардыгы мыйзамдын чегинде демократиянын нормалары сакталган. Бул жөн эле спектакль. Сөз эркиндигине кысым. Шарттар кандай болду? Шарттар ысык, аябай ысык, шарт жок, СИЗО жаңы салыныш керек. Жашоого мүмкүнчүлүк жок аякта, ысык. Бишкек менен Кантта жер силкинди. Бүгүн 28 июнда саат 15:18 Бишкекке жакын жерде күчү 4,1 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн ошогу Кыргызстандын аймагында Кант шаарынын түштүк-чыгышына карай 10 км, Бишкек шаарынан түштүк-чыгышка карай 30 км аралыкта жайгашкан. Жер титирөө Кант шаарында 3,5 балга, Бишкек шаарында 3 балга сезилди. Маалымат Булак, Баракелде. Чакалап суу чачып, Ошто милиция кызматкерлери өрт
өрттү өчүрүп калышты. Бүгүн 28-июнь күнү Ош облусунун милиция кызматкерлери өрт учкунун токтотуп калышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Кара Суу районунда кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен мекеме уюмдардын арасында спорттук иш-чара өтүп жаткан. Саат 13:15 чамасында иш-чара өтүп жаткан жерге жакын жерден кара түтүн асманга көтөрүлө баштаган. Аны байкаган милиция кызматкерлери дароо өрт кызматына кабар берип, алар келгиче өздөрү да тилсиз жоону өчүрүүгө киришкен. Милиция кызматкерлери өрттөнүп жаткан дарактарды жана поезд жолго төшөлгөн жыгачтардагы өрттү өчүрүшкөн. Жыйынтыгында өрт өчүрүү кызматы менен биргеликте тилсиз жоо чектөөгө алынып, толугу менен өчүрүлдү. Маалымат Булак, Супер KG. Бишкекте катуу шамалдан улам жол жээгинде өскөн дарак кулап 2 унаны басып калган. Бүгүн 28-июнда Бишкекте орун алган катуу шамалдан улам жол жээгинде өскөн дарак кулап Lexus 470 жана Toyota үлгүсүндөгү 2 унаны басып калган. Окуя Максим Горький жана Байтык Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан соода борбордун жанында болду. Маалымат Булак, Маалымат KG. Өзбекстанда өткөн КВНде Кыргызстандан барган команда 1-чи орунду алды. Кече 27-июнь Ташкент шаарында эл аралык деңгээлдеги КВН болуп өттү. Анда Кыргызстандан барган команда биринчиликти багындырды. Бул тууралуу тамашачу жана көңүлдүү жигиттер лигасынын негиздөөчүсү Кадыр Жарматов кааралады. Маалыматта айтылгандай, конкурска Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Татарстан, Башкырстан, Беларусь, Азербайжан жана Тажикстандан барган командалар катышкан. Ал эми бул мелдеште Кыргызстан 1-чи орунду, ал эми Казакстандан барган топ 2-чи орунду жана белорустар 3-чү орунду ээлеген. Жетекчилерине жана күйөрмандарга ыраазычылык билдирем. Ал эми жигиттер кыргыз юморунун деңгээлин көрсөтүштү. Азаматсыңар, деди Кадыр Жарматов. Маалымат Булак, Супер KG. Охнанын тургундары катуу сел жүрүп, унаа кыймылы токтоп калганын айтышууда. Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан Охна айылында катуу сел жүрүп, унаа жолду каптап кеткендигин жергиликтүүлөр айтып чыгышты. Ал эми элдик кабарга жиберген видеолордо тоодон агып түшкөн сел негизги жолду каптап, суу таштарды, шагылдарды агызып чыгып, унаа кыймылына тоскоолдук жаратканынан көрүүгө болот. Мындан тышкары айыл аралап өткөн жол болгондуктан жергиликтүүлөр да өтө албай турганын айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларына кайрылыш керек. Ары жактан да сел келип жатат. Токтой элек деп билдиришти тургундар. Маалымат Булак, Супер KG.